Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик деңгээлдеги мааракелик иш-чаралар кыскартыларын билдирди. Анын айтымында өкмөт мындан ары белгилүү адамдардын 100-150 жана 200 жылдыгын гана белгилөө чечимин кабыл алган. Мындай юбилейлик мааракелерди туугандары өзүнчө конференция, тегерек столдорду уюштуруп белгилей берсе болот. Алымбек Таткадай биздин кыргыз элине абдан көп кызмат кылган инсандарыбыздын баарын 31 августта эгемендүүлүк күнү менен кошо эскеребиз. Анан 80-90го чыкты деп маареке уюштуруп, бала чакасы бир жылкы сойгонго жарабаса, биякта биз ары бери жүгүрүп жүрсөк туура эмес экен. Быйыл Ош шаарында мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чаралар менен Насирдин Исановдун 80 жылдык юбилейи белгиленген. Арадан 4 ай убакыт өтүп, Насирдин Исановдун өзү жана анын юбилейи тууралуу маалыматтар элдин эсинен чыгып, унутулуп калгандай. Анткени биз Ош шаарындагы коомдук жайлардан, жаштардан жана улуу муундагы адамдардан Насирдин Исанов жана анын юбилейи тууралуу сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Извините, не знаю. Негизи Насирдин Исанов өзү ким болгонун билесиңерби? Вот знакомо, но нет, извините. Укпадыңыздар? Жок. Университеттен башка жактан айтылбадыбы? Жок, айтылган жок. Юбилейи болду, кабарыңыз барбы? Жок. Негизи бул киши ким экенин билесизби? Премьер-министр болгон биринчи. Быйыл канча жылдыгы белгиленип жатат? Белгиленди, то есть 90 болуш керек. Точно билбейсиз? Точно билбейм, бирок 90 болушу мүмкүн. Уккансызбы ушул атты? Уккам, жакшы билебейм. Жок. Менимче 90 жылдыгы же 80 жылдыгы точно билбейм, бирок 90 жылдыгы болса керек. Негизи Насирдин Исанов киши жөнүндө кабарыңыз бар да? Конечно, Насирдин Исановду билбесем неге кыргыз болуп жүрөм? Государственный деятель болгон, чоң. Билем. Быйыл Насирдин Исановдун канча жылдыгы белгиленди Ош шаарында аябай чоң деңгээлде болдугу? 80 жылдык, 80 жылдык. Жогорудагыдай келечек муундун жаштардын эсинен чыгып, тарыхый инсан унутулуп же бааланбай калбашы үчүн атайын мааракелери уюштурулуп келген. Тарыхчылар өлкө түптөлүшүнө салым кошкон белгилүүлөрдү эскерүү керектигин, болгону иш-чаралар максатына жетип, карапайым элдин калың катмарына чейин жеткиликтүү болуусу керек дешет. Мораторий жарыялагандай токтотуп туруш керек. Мисалы 2030 жылга чейин биз эч кандай жанагындай бюджеттен акча кеткен юбилей мааракелер өтпөйт болду деп. Мисалы эртең 2024 жыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнө байланышпак кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Бул өтсө болот да. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болот. Мындайлар өтүш керек. Белгилүү инсандардын жылдык мааракесине карата илимий конференциялар уюштурулуп, тарыхый инсандын эмгектерин камтыган китептер жазылуусу максатка ылайык. Деген менен мындай илимий жандоо дагы өз максатына жетпей калган учурлар болот. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев белгилүү инсандарды эскерүүдөгү негизги максат жылкы союп, боз үй тегип аш берүү эмес, анын эмгектерин келечек муунга жеткирүү маанилүү деп эсептейт. Анан бир-эки тарыхчыга тон чапан жаап, колуна 5-10 тыйынды кармата коюп, заказ менен тарыхты жаздырып, анан бюджеттен акча кетирген бул менимче туура эмес да. Ошон үчүн мындайларга тыюу салыш керек, токтотуш керек. Бизден алда канча тарыхы бай, Индия деген мамлекет, Кытай деген мамлекеттер монча миң жылдыкты өткөрбөй эле турат го. Эмне аларда акча жокпу? Биз болсо баягы каселге жөтөлдүн эмне кереги бар деп өзүң карызыбызды жаба албай жүрүп, кредит менен кредитке чейин жашаган үй бүлөдөй болуп жүрөбүз. Анан дагы айдаганың бешечке ышкырыгың таштырат болуп, баягы үрүп чыгарга үйүндө ити жок, уулунун аты дечү эле, кызынын аты дечү эле, уулунун аты Журатбек болуп атабыз да биз. Белгилей кетсек, бийлик той аштарды чектеп, ысырапкорчулуктан арылуу боюнча дагы сунуштарды айтып, иш пландарды жасап жатат. Анын катарында мындан ары эми мамлекеттик иш-чараларда дагы кыскартуулар болот. Ал биринчи кезекте белгилүү инсандардын 100 жашка чейинки юбилейлерин кыскартуудан башталды. Роза Ахматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.